Esenbestер. Жақшы сөзі менен сооротот дейт. Жаман токпогу менен ыйлатат деген кыргызда макал бар. 21 ноябрь күнү Ак үйдө, Вашингтондо Ак үйдө Америка Кошмо Штаттарынын президенти 78 жаштагы Дональд Трамп, Нью-Йорктун жаңы шайланган мэри 34 жаштагы жигитти Зохран Мамданини кабыл алды. Жолугушуу Зохран Мамданинин өтүнүчү менен болгон. Ушулар жолугушуудан кийин пресс-конференция өткөрүүдө эле эми журналисттер билесиздер, Кудай ураган эл өтө башкалар унуткан дагы фактыларды сууруп чыгып, саясатчылардын, президенттердин, чоңдорду быкынга сайып турушат, тарбиялап турушат, чын айтканды үйрөтөт да. Бул жерде да ошондой болду. Алар экөөнүн журналисттер алдында кандай алып жүргөнүн, экөөнүн бири-бирине болгон сый мамилесин көрүп, жанагы башында айткан макаланы эстедим. Жакшы сөзү менен сооротот деген. Бул биринчи кезекте президент Дональд Трампка байланыштуу. Биринчи пресс-конференция тынч эле өтүп жатты, өтө сыпа. Мисалы, Дональд Трамп Зоран Мамдани экөөнүн көз карашында окшоштуктар көп экенин, экөө тең карапайым элдин турмуш шартын, анын ичинде сатып алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу маселесин тутуп шайлоого чыкканын айтты. Ал эми Зоран Мамдани болсо, ортодогу көп карама-каршылыктарга токтолбостон, Нью-Йорк шаарынын калкына кызмат кылчу жалпы максатыбыз жөнүндө кеңири талкууладык. Ачыгын айтсам, биздин талкуубуз кымбат жашоону алып келген кризис менен күрөшүп жаткан Нью-Йорктогу 8,5 миллион адамдын жашоосун жакшыртууга кызмат кылат. Бул үчүн президент Трампка ыраазычылык билдирем деди. Зоран Мамдани журналисттердин дагы эксперттердин маамдашынча өзү жаштыгына карабай тасыккан саясатчы, акылдуу жигит, дипломат экенин көрсөттү. Мисалы, Мамдани пресс-конференцияда ал үчүн добуш бергендердин арасында президент Трамп үчүн президенттик шайлоодо добуш берген экс-демократтар өтө көп болгонун 2-3 жолу белгилеп өттү. Ал ушинтип Дональд Трамптын мактоону жакшы көргөн Дональд Трампты акырын жибитти деп дешет да. Мага андай көрүнбөдү. Бул ал чындыкты дагы айтып атты, болгонун маселени ток этер жерин айтып атты. Бирок эгерде биз өткөн Нью-Йорктун мэри үчүн болгон шайлоонун жүрүшүн карасак, бул шайлоо учурунда, шайлоо маалында, шайлоо өнөктүгү башталгандан бүткөнгө чейин Дональд Трамп менен Зоран Мамдани кайчы териши айтышып, бири-бирин тим эле каралап жатышты эле. Ошол моменттердин кээ бирлерине токтолуп кетейин. Трамп шайлоого чейин Зохран Мамданини 100% жинди коммунист, кебетесинен киши коркот, үнү чыйпылдак, анча деле акылдуу эмес дегенге чейин барган. Зоран Мамдани болсо, ал өз ишеними үчүн күрөшкөн прогрессивдүү иммигрант мусулманмын. Дональд Трамп үчүн нака жаналгыч болум деген. Ал эми пресс-конференцияда Дональд Трамп 21 ноябрдагы пресс-конференцияда Зоран Мамдани көптөгөн акылдуу адамдар менен күрөштө жеңип чыгып, мэр шайланган эрен, абдан рационалдуу инсан, Нью-Йоркту мурдакыдан да абад кылууну көздөгөн саясатчы деп мүнөздөдү да. Бирок эми журналисттерди жана айта кеттим, алар дайыма кишинин кемчилигин таап чыгат. Трамп фашист деген сөзүңүздөн кайтпадыңызбы деп сурашты да Зоран Мамданидан. Анда Дональд Трамп мындай: "That's okay" деп каткырды дагы. "It's easier than explaining" деди. Мен кыргызча айтканда, баары жайында. Сенин ооба деп койгонуң оң, түшүндүргөндөн көрөчө деп
Zoran Mamdani'ni but тоспостон же үйүндөбөй мынтип жер карап отуруп албастан журналисттерди да каткыртты, өзү дагы көп мындай акылман адам экенин көргөздү да. Зал каткырыкка батып жатып калды. Бул көрүп атпайсызбы кандай кылып атат? Жок деп айтып атат да. Сен ооба деп эле жооп берип койгун, баары жайында деп айтып атат. Түшүндүрбөй эле койгун деп Зоран Мамданиге айтты. Ушундай нерседе мынакей карабайсыздарбы, кечиримдүүлүк эмес, саясат менен жеке карама каршылык эки башка. Мамлекеттик кызыкчылык менен жеке кызыкчылык, таарыныч, жек көрүүчүлүк эки башка экенин айкын көргөзүп койду да. Ушул жерден аргасынан дагы бир нерсени эске сала кетмекмин да. Ал Шарл Талейран 3 Франциянын 3 падышасы тушунда тышкы иштер министри болгон. Алардын бири император, атактуу император, улуу кичүүнүн баары билген Бонапарт Наполеондун дагы тышкы иштер министри болгон. Анын мындай сөзү бар да: саясатта ынаным, көз караш, ишеним жок. Саясатта жагдай бар, жагдай. Дал ушул сөздү мына ушул жерде колдонгонду өтө туура көрүп атам да. Анан мынакей муну кайра айткан себебим жанагы экөөнүн жарым жыл кайым айтышып жүргөнү шуга шылтоо түрткү берип атат да. Мисалы, праймер шайлоодо Зоран Мамдани Трампты деспот деп атап, максатым Трамптын фашизмин жеңүү үчүн күрөшүү деп айткан эле. Азыр эле аны кантип куткарып кетти, ушул жерде Дональд Трамп айтып бердим. А Дональд Трамп болсо шайлоодон кийин мындай деп атат: бүгүн демократтар абдан радикалдуу болуп калышты. Ошон үчүн жакында Майами Нью-Йорктогу коммунизмден качкандардын жабыт жайына айланат деген болчу. Трамп мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тутуп кетип жаткан иммиграциялык кызматтын кызматкерлерин тартипке салам деп Зоран Мамдани шайлоо өнөктүгү маалында убада бергенде, муну журналисттер Трамптан сурашат да: эми мына ушул билдирүүсүнө кандай карайсыз дегенде, биз анда Зоран Мамданини камакка алууга мажбур болобуз деген да. А Зоран Мамдани болсо муну демократияга кол салуу, коркутуу деп атаган. Ушинтип экөө бири-бирине абдан экөө сүйлөшкөндөн кийин, баягы эки адам көрүшкөндө ортодогу маселени талкуулаганда оң терс жактарын маселени көрүшүп, бири-бирин түшүнүшөт эмеспи? Көп карама каршылыктар жоюлду. Албетте, Дональд Трамп чоң саясатчы, ал Зоран Мамданини колдогон 1 миллиондон ашык шайлоочуларды да эске алды да. Мына ошол үчүн Зоран Мамдани дагы баягы өз шайлоочуларын, Нью-Йорктогулардын тынчсызданткан, аларга жакпай турган маселелерден качып атты. Конференцияда өтө этият сүйлөп атты да. Бул да ал жаш экенине карабай, болгону 4 гана жылдык, 5 жылдык саясий тажрыйбасы бар экенине карабай, кексе жигит экенин көргөзүп атат. Мына ошол үчүн көпчүлүк гезиттер, эксперттер аны демократиялык партиянын болочоктогу лидери болчу жигит деп жазып атышууда. Анан бул күнү жанагы кээде саясатчылар деле, саясий партиялар чокко көсөбү менен очокту сайгылап турушкандай эле саясатчыларды сайгылап турушат да. Нью-Йорк штатынын губернатор талапкери, саясий союздашы Элис Стефаник Мамдани Израилди көп сындаганы үчүн жихадчы деп атаган. Ушуну журналисттер эскертип, ал жихадчы бекен деп сураганда, Дональд Трамп айтты: мен рационалдуу ойлонгон адам менен сүйлөштүм деп жооп берди. Жана Зоран Мамдани да ал сыяктуу эле жакынкы тыгышта тынчтык орногонун каалайт деди. Мына көрүп атпайсызбы? Эми Дональд Трамптын мындай Зоран Мамданиге жумшак мамилесине
Anın polisiyanın komissары kılıp Jessica Tish ayımdı dayındagаны dagы bir top salım koştu okşoyt. Sebebi al beyşembi күnkü press konferensiyada Jessica Tish menin kızımdın jakın dostorunun biri. Oşonu şaylangany, dayındagаны öte jakşı boldu. Muну köpçülük koldoyt. Sebebi al kılmıştуулukka karşı çeçkindүү күрөшөt dedi. Çeçkindүү күрөшөt dep aytkanda uşuga men işenemin depçi. Albatta Donald Trump'tan koldoп algany Zoran Mamdani üçün jakşı nerse. Sebebi al şayloo wagtysyn, şayloo malında bergen wadalarını atkaruuga jakşı kömek bolot. Andan keyin Ultuk Gvardiyany kirgizböөгө da. Al sebebi şayloo önöktüg malında Ultuk Gvardiyany New York'ta tartipte sakloo üçün Ultuk Gvardiyany kirgizbeymin. Buga karşımın. Al eme şaardagı tartip New York şaardyk politsiyası tarabынан kamsızdanış gerek dep aytkan bolчу. Muna ököөнүн ortasında şundan da çatak çıkkan ele. Ekinçiden federaldık büdjetten karjılooну толук alууga, balдар üçün bala bakçalarda öz aytkanda ele beker kılууga, ijara akısın tömön karmauga, turak üylөрdü kuruu boyunça programmasın işke aşıruuga mümkünçülük beret. Zoran Mamdani'nin wadalarını esingizlerge salap koysam, al 6 aydan 5 yaşka çeyinki baldar üçün arzan bala bakçalarda kamsızdayman. Şaardыкdын içinde avtobusta жүрүүnü beker kılam. New York'tun kalkı üçün ortaça embek akını $30 saatına kılamın. 10 yıl içinde 200.000 kvartira kuramın dedi. Muna sayasattagı kompromis kanday bağlı ekenen Zoran Mamdani'nin 34 yaştagı, 78 yaştagı kart sayasatçı albatta keyinki közde bugün bir de söylep erteң başkana söylep жаткан Donald Trump menен болгон ököөнүn сүйлөшүүсү açık aykın көрсөттü. Al eme ошол üçün jakşı sözü menen soğrotot, jaman tokmok menen ыйлатат деген esке keldi. Al eme bizdin sayasatçılar dele, bizdin jetekçiler dele, Orta Aziya bizge koңшу iki sovetlik meykendiktин jetekçileri muna uşul makaldı kaçan үйrөнөt, anı mezgil көрсөтөt. Salamat bolуңуздар.